Менин балам өзгөчө. Кудайым сени ушунчалык жакшы көрөт. Сен түз эле бейишке барасың. Бейишке? Апа, мен бейишке барамбы? Мен бейишке сиз жок барбайм. Мен деген Кудайга айтам да, менин апамды да бейишке киргиз деп айтам да. Анан кийин сиз экөөбүз бейиште чогулабыз да. Апамды жой Меккеге алып барсам, апам бейишке кирет экен да. Жой алып барсам, апам бейишке киреби? Ооба. Бейишкеби? Мен дагы апамды жой Меккеге алып барам. Эки ауыз тоордон, суулардан, чөлдөрдөн өтөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Biz daim 23 yıldan beri, kebir ustazlarımız 10-15 yıldan beri Al-Cennetu tahta aqdamul ummahat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5 enelerin tamamının aslında dep oşonu aytıp vaaz kılıp kelgen bolsok, adamlar dini meselelerdi uğup kulaktar toyup kalgan. Bugün oşol meseleni köz menen körүүгө көздөр muhtaç bolup kalgan эле. Emil Mırza, Ejekebиз, Anargül эже, albatta Ruslan Mırza'nın rejissörlüğünde ötö jakşınakay bir tasma oldu. Men buga çeyin bardıq üzüntülerini körüp geldim, küzötüp geldim. Keyde jakından bir baylanışıp durduk. Ejege men bir özgöçö umrаны çoğu atkardık. Uşul jaşaga karabastan men keyde kelin Safa Marvada araba alıp bereyim desem, jok balam, özüm basam dep bizdin jaşlardan kalıspaslan umrаны atkarıp ibadat kılıp geldiniz. Yaratkan Allah Tebarek ve Teala uşul tasma arkulu bizim de gelecek jaşlarыбыз enelerdin tamamlasından çınığı beyişti izdeyt dep oylayman. Emil Mırza olsa, Kudayıma şükür, bizden özümüz İslamsk Üniversitede biraz okup ketken, özümüz şagirdimiz, sıymıktanabız, var bolgula, aman bolgula. Apamды жой Меккеге алып барсам, апам бейишке кирет экен да. Ушул каармандарга, жаратмандарга, ушул жердеги режиссер баш болгон Руслан Мырзага, Эмил Мырзага, апабызга жараткан Аллах Таала бардык эле жамаатыңарга бекемден соолук берсин, узун өмүр берсин. Чындыгында бул жерде Русландын же Эмилдин жанагындай оорукчан болгондук эмес. Эмил Кыргызстанда бүгүн ата-энеси тирүү туруп, акылы болгон менен ошолорго кызмат кыла албастан, ата-эненин кадыр баркын билбегендер үчүн ошо чыныгы акылсыздарга болгон бул кат. Балким ал кат адреси жазылган эмес. Ар ким өзү мындан чоң сабак алса болот. Жараткан Аллах Табарак ва Таала ата-энеси барларга узун өмүр берсин. Өткөндөрдү өз рахматына алсын. Ата-энеси барлар эң бактылуу инсандар. Пайгамбарыбыз бекеринен айткан эмес экен, ата-энең сенин бейишиң, эгер аларды ыраазы кылсаң, эгер аларды наразы кылсаң, каргышына калсаң, алар сенин дозогуң деп. Урматтуу, бул жерде ата-энеси тирүү жигиттер жана келечекте ушул көркөм фильмди көрүүчүлөр, бүгүн бейишке болгон эшигиңер ачык, ошо ата-эненин кызматын кылгыла. Негизинде бул Эмилдин ролу бул ошо Кыргызстандагы бүгүн акылдуумун, кыйынмын, данышманмын, окумуштуумун деп ата-эне тирүү кезде кадыр баркына жетпестен каарлар үйүнө алып барып коюп, кээде пенсиясын талашып, кээде жанагындай кароосуз калтыргандар үчүн жазылган ошолорго бир рисала, аларга жөнөтүлгөн бир кат эле. Жараткан Аллах Табарак ва Таала ушул балким көркөм фильм аркылуу бүгүнкү күндө ата-энесин кадыр баркын билгендер, ата-энесинин таманын астынан бейиш издегендер чыгат деген үмүттөбүз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.